Assalamu alaikum, hurmatlı ekendeshler. Telban Aile Hökümeti Karasu rayonu, Karasu şaары, Oş oblасы. Мынау тартылып турган зымдар эмне болгон зым деп кызыгып жаткан болсоңуздар, бул жер Кыргызстан. Будан ары Өзбекстандын жери. Урматтуу генералыбыз, мурдагы генералыбыз Ташиев мырзанын бир ийгиликтүү иши менен ушундай жерде Кыргызстан, Өзбекстандан толугу менен өзүн өткөзүп алган. Бул жерде баягы маалыматтар боюнча 75 гектар жер Карасуга бөлүндү деген, ошол жер мына жер. Мурда ол Өзбекстан жери кайсыл жерге дээр экенин дагы мен сиздерге көрсөтүп берем. Азыр Өзбекстан өзүнүн аймагына киргизип, мына тараптар уже Өзбекстан болуп калат. Зым. Азыр бул жерге жолду оңдоп түзөө жана асфальт басуу, асфальт керектелүүчү мындай болгон бир мини асфальт чыгара турган заводу дагы чыккан, куруп коюшуптур. Тегерегинде жумушчулар жумушун аткарып жатат. Бул жакта болсо КАМАЗдар келип мусорларды, жанагы Ош Карасу жолундагы таштарды, шагылдарды ушул жака алып келип төгүп жатышат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз сиздерге колубуздан келишинче толук тартып, жеткиликтүү тартып бергенге аракет жасайбыз. Азырынча бул жер жумушун толугу менен аткара элек экен, жумуш жүрө элек экен. Эртеге бул жер бүтүп калса, ошол Ош Карасу жолун толугу менен асфальт менен бул жагын камсыз кылып берип турат. Алейкум ассалам. Биз медиаданбыз. Медиаданбыз. Медиа? Ооба, YouTube'га. Неге? Ошо элге маалымат алып берели, иш кандай кетип атат, бүтсү, бүтпөдү. Иә. Сурап койсоңор болот. Сурап кирдик да. Кимден? Охранадан. Өзүбүзчө бастырып кирген жокпуз, охранадан сурадык, кирдик. Каяка неме медиа? YouTube'га. Карасу жолуна деп бересиңер, не деп бересиңер? Эми Карасу жолуна иштелип аткан завод деп берилишибиз мүмкүн. Эми ойлоп табабыз да. Ошондой да бул. Ойлоп табабыз да, эми кандай маалымат беришти. Бул мындай азыр. Тартпай элесиңби? Тартатам. Тартпай болот. Неге? Мен сага интервью бере элекмин да. Сиз мага келип атпайсызбы? Эмне келдиңиз анда? Жок, мен сени неге тартып атасың деп келдим буяка. Сизге мен жооп бердим окшойт. Элге маалымат бергенге келдим. Дагы эмне, кандай маалымат берейин сизге? Кандай жооп берейин? Жок, мен сенин жообуңду уктум. Сиз кимсиз бул жерде? Сага октогон маалыматчы. Ондо эмне мага келип алып баягындай 3 бурчтук 4 бурчтук суроолорго жооп берип? Иним, мен бул жерде салып, ушул строительство жүрүп жаткан мен любой кишиге келген, тарткан кишинин сураганга акым барбы? Жок, бул сиздин үйүңүз эмес да. Жок, Бул мамлекеттин жери. Бул жакта ошол охрана бар экен, сурадым, мен кирдим, тартып атам. Жок, мен сени ошо эмне себептен тартып атасың деп сурап атам. Айтып берип атпаймынбы эмнеге тартканымды? Ана мен сага айтып атам, бул Ош Карасу жолуна салынып аткан дробилка бетон заводу. Аны эми азыр айттыңыз да, азыр айтып атасыз. Анда бул качан ишке түшөт бул жер? Түшпөдү уже. Иштелип калды иштекес. Иштелип калды, иштеп атабы? Асфальт. Асфальт эмес бул, бетон завод. Бетон завод. Иштелип калды. Сен көрүп атсың иштебеген. Кана КАМАЗ гана түгүндө чыгарып атканы гана, мынага түшүш керек эле латогуна шагылдар, алар гана анда. Мага потребность жок да азыр жолго салына элек да. Ана эмне бүттү деп атасың? Сен ишке түштүбү дедиң, ишке түштү дедиң.
Жо ишке түштү деген түгүнө КамАЗ келип куюп алып кеткен жерде бүттү деп айтат да. Эми азыр эми буну бүттү деп айтканга билбейм. Сиздин оюңуз кандай? Биздин ойдо бул. Сага бетон керекпи? Жо мага бетон керек эмес. Керек болсо мен сага чыгарып берем. Жо мага бул жерде маалымат керек мага. Сиз келип алып мен менен эмне урушкуңуз келип атат эми билбейм мен. Сиздин үйүңүзгө кирбедим мен. Бирөөнүн үйүнө басып кирген жокмун. Макул бул жака кирдим. Сурап кирип атам бул жака охранаданчы. Биз деле эми билебиз да. Сизге окшогондор. Сиз мен каяктан табам эми? Охрананда эмнеге отурат ал жерде? Мен сенден сурап атам, кимсиң деп. Же сураганга акы жокпу эмне? Жок, сиз сурадыңыз менен. Ошону мындай адамгерчиликти жакшы сураш керек да. Көсүлөшүп атканды таппай эле кой. Жок, сиз мага келе атпайсызбы? Жок, сен башка территорияга келсең сурайынбы? Максат өтө эле ошондо эмне кылышым керек азыр? Жок, мен сенден сурап атам. Эмне максат менен тарттың деп мен сенден сурадым. Туурабы? Жок, мен сиз менен урушканы келген жокмун. Уруша турган мен оюмдагы максатым да Мен жок. сага айтып атам. Сиз мага маалымат берип коюң, кичинекей. Мен сага Бул жер мындай, иним. Оу. Мен сага айттым, РБУ ишке түштү десем, кандай иштеген дейсиң? Жок, Мен сага сага бетон чыгарып берейин. Жок, иштесе гана бул мамлекеттики да, туурабы? Мамлекет үчүн курулду. Кытай алып келип куруп берди да буну. Бизде деле маалымат бар да толук. Бирок азыр адамдар айтып атат, бул жер ишке түштү уже деп атат. Биз ошону мындай көз менен алып келип көрсөтөлү деп атабыз да. Ишке чын эле түштү. Эртең келсең иштеден. Болду, эртең Кудай калса келебиз дагы. Ошону мен көз менен көрсөтүп берейин деп атам. Сиз келип алып мага эмнеге урушкуңуз келип атат түшүнбөй атам да мен аны. Не, сураганга акың жок. Жок, сураганга акыңыз бар. Мен теңдик атым. Теңдик. Ооба, мен сизге жакшына маалымат бердим. Ооба дедим. Мындай мамлекеттин коросу, который мен ушул жерде мамлекеттин коросун кайтар деген кишимин да мен. Мамлекеттин короосун ким кайтарат билесизби? Ким? Эч ким кайтара албайт аны. Мамлекеттин короосу сиздики, меники жалпы жарандардыкы да. Мындай да? Эмне, любой жаран келип мага бетон. Жок, любой деген жокмун мен. Уруксат сураган адам кирип, тартканга акысы бар деп атам мен. Мен любой жерден кирген жокмун, бир тештен кирген жокмун да. Ким кайтарат болсун? Охранадан сурадым. Сизге окшогондор келип урушкусу келген адамдар бар экен да, буну көрөбүз биз, дайыма эле билебиз. Ошого охранадан өзүм лично барып сурадым, анан кирдим бул жака. Сен туруп тескери суроолорду өйрөтсүң да азырчы. Мына мен сага айтып атам, бетон жүрдү десем, сен кана жүргөнү дейсиң. Жок, жүргөнү кана анда. Иштегени кана. Сиз атпайбы була? Жок, КамАЗдар кана анда. Ишиң канча сен КамАЗ менен да? Болду. Сиз менен урушкум келбейт мен. Атыңыз ким сиздин? Тууган. Мен эч ким менен урушкум келбейт. Мен сага айттым, татмата. Азыр бул жерде бир начальниги менен кичине пикир келишпес болуп кетти. Бирок акырында сөздү таап, бири-бирибиздин сөздү таап, бири-бирибиздин тилибизди табышып жакшы болуп кеттик. Бул азыр ошол Чыңгыз деген биздин начальник экен. Иштеп жатат экен уже, Кудай кааласа. Бул уже даяр экен. Кимге канча бетон керек болсо каалашынча мен чыгарып берем дейт муну. Толугу менен бүтүптүр уже. Могу жерде азыр биз көрдүк. Түгүнөн бетон да чыгып атат. Мыналар. Ассаламу алейкум. Каяктан болосуздар? Бангладеш? Атың ким? Nurnubi. Ha? Nurnubi. Nurnubi? Nurnubi. Жакшы. Айлык жакшыбы? Айлык. Бангладеш. Бул дагы Бангладеш? Үчөөңөр тең. Жакшы. Бул жерде Бангладештен келген биздин мигранттар дагы бар экен, Кыргызстанга мигрант болуп. Салам алейкум, Бангладеш. Кандай, жакшыбы? Жакшы. Жашың канчада? Мен 23. 23? Кыргызча сүйлөйсүң? Yes. О, молодец. Азамат. Жакшы. Кыргызстан, good? Good, ка? Жакшы. Бул жерде арматура токуп, Бангладештик биздин бир туугандарыбыз, кантсе дагы мусулман. Буларды эми мигрантсың, мындайсың деп четке каккан дагы туура эмес. Анткени өзүбүз дагы мигрант болуп көп жерлерде жүрүп келдик. Өзүңүздөр көрүп жатарсыздар. Бул ошол төгүп жаткан жер мини завод дейбизби? Бул жанагы асфальттын алдына трамбовкага даярлап жолду катуу
трамбовкалаганга кете турган мынау шагылдар экен. Бул ошол асфальт куюлардын алдында, мисалы мына жер асфальт басылыш керек. Ушуга шагылды төшөп биринчиден. Андан ары аны трамбовкалап, анан үстүнөн асфальт жайышат. Сіздерге ол жаққа дағы барып бір тартып берелі. Иш жараяны қандай жүріп жатат, кеттік емесе. Мына жерлерді көрсең, біраз жүрегің ауырыйт екен. Тегиз жер, монтип карьер кылып, үстүнө асфальттың қалдықтарын, таштарын таштап, бұның үстүнө тупурак төгүп, бұл жер карьер кылып салышыптыр. Мынаке. Тегиз, сулуу, суу деле жанында экен. Өзбекстандан алынган жер. Мамлекеттин да бир ойлогон бир иши бардыр, бирок жерлер айып болду. Жерлер сонун жерлер эле. Дыйканчылык, дыйкан чарба кыла турган жерлер эле. Жакшы сонун жерлер эле, сууга жерлери жумшак. Жерди айып кылышыптыр. Иш кандай болуп атат иш? Жакшы кетип атат. Айлыктар кандай айлыктар? Айлыктан айтам. Канча айлык аласыз? Айлыгы 70 Сыр болосо 70 миң таза, а? өз убагында алабыз. Анан жумушчулар керекпи дагы? Я, Жумушчулар керекпи дагы? ушулар билбейм, тарихи менен байланыш керек. Болду. Жумуш сурагандар дагы болуп калат да. Мынакей урматтуу мекендештер, биринин артынан бири онту аркасынан калышпай тез-тезден мынау Ош Карасу жолундагы асфальттарды жүктөп алып келип бул жакка төгүп жатат. Бул жакта грейдер өзүнүн ишин кылып жатат. Иш анча адамдар айтышы мүмкүн өтө секин жүрүп жатат деп. Бирок иш мындай келип көрүп, көзү менен көргөн адамга бат-баттан эле жүрүп жаткандай. Анткени былтыркы жылдын эсебинен алынган бүт техникалар ушул жерде, жумушчулар ушул жерде, жада калса Бангладештен келген жумушчулар бар жетпегенге. Бул жак илгери мелкомбинат бар бул жерде. Ошого кеткен могу жерде поезддин жолу бар. Азыр бул поезддин жолу иштеп атабы, иштебей атабы белгисиз. Бул жакта болсо ошол иргеп бере турган бир тегирмен десек болот кыргызчасына. Колдоо иретинде катталбаган болсоңуздар, катталып коюшуңуздарды өтүнүп кетебиз. Комментарий жазып, ой пикир калтырганды дагы унутпайбыз. Алыста жүргөндөр болсо, каерден көрүп жатасыздар? Кыргызстан учурда кандай жолдо барып жатат? Ошолорду дагы толук жаза кетсеңиздер. Өзбекстандын жери, границасы.
Бирок могул жерди анан жолдун бүтүшүнө аз калганда кайра тазалап могу чукулуп аткан жерге силерге көрсөтөйүн. Мына могу чукулуп аткан жерге мына үйүлүп аткан асфальттын калдыктары, топурактары, жалпы эле ушул мусор карьери могул жерге көмүлөт деп азыр бир жигит кыскача маалымат берди. Эми муну азыр ичин чукуп алып, шагылын, ташын алып жатат экен. Аны келип могул жерге төгүп, бул жерден ошол асфальтка кете турган материалдарды алып жатышат. Бул жер канча чукулат дагы, канча метрге же канча километрге чукулат, бунусу белгисиз. Бирок жолдун канчалык деңгээлине жараша, жолдун канча жол асфальт жейт, канча трамбовка шагыл жейт, ошого карап чукулуп анан жол бүтөйүн дегенде ушул жерге бардыгын ашып калган мусорларды, карьерлерди төгүп жерди кайра тегиздеп коет деп айтты. Ал эми канчалык чындык аны келечекте келип дагы көрө жатарбыз. Кудай кааласа аз калганда келип сиздерге анысын да тартып беребиз. Азыр сиздерге акыркы видеобуздун аякташына темир жолду дагы бир көргөзүп коелу. Мына ошол бир эле жол. Бул жака келип каласа асфальтты төгүп кетет, каласа бул жактан бетон алып кетет. Бул ошол Кыргызстанга караган темир жол. Бул жак сиздерге кандай жеткиликтүү болот телефондон? Илгери Кара Суу районунда эң ийри болуп турган бир мелкомбинат тегирмени бар болчу. Ошол жерге ушул пойыз жол барып келет эле. Анан бул Өзбекстанга дагы кирип кете турган темир жол жалгыз. Оштогу Кара Суу районунун темир жолу ушул. Аман болобуз, мекендештер. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат.